Донович, биз мына өткөн жумада, ушул жума, өткөн жуманын пятницасынан бери мен ошо Ноокат районуна барып, анан кийин биздин комитеттин көчмө жыйынында болду. Ошондо Ноокатка барып, мектептердин акыбалын көрдүк да. Ошол көп мектептердин эми бардыгынын көйгөйү бар, бирок ошонун ичинен эки мектепти айтып кетким келет да. Бул Зулпуев айыл өкмөтүндөгү Учпай атындагы мектеп. Мен мурда 3 жылдан бери айтып келетам ушуну, Ашырбек Майдонович. Анан пайдубалы жок, бир аз жер силксе эле түшүп калгыдай болуп, акыбалы ошондой болуп атат. Полдору чирип, ным болуп, азыр тиги ашар жолу менен курулган мектеп Учпай мектеби. Эч кандай вентиляция жок. Анан меш менен ысытат экен, тиги чаң, ичи чаң, жана түтүн. Балдар отравление болуп. Анан пайдубалы жок мектеп. Ошо суранышып атат, эл да суранып атат. Мен да ошо чыркаган элин үнүн сизге жеткирип атам, дайыны жок болуп атат да 3 жылдан бери ошол мектептинчи. Кече биз комитеттин көчмө жыйынын ошо чечимине да ошол мектепти коштук, ошону карап бериңиздер. Сизден чоң сураныч. Анан кийин ушул Ноокат районунун Мирмахмудов айыл аймагындагы Үсүнбаев атындагы Арал орто мектебинин акыбалын айтып кетейин. Мектептин окуу корпусу 66-жылы курулган. Дубалы кам кирпич менен курулган, көмүр менен жылтылат. Мектеп Арал жеринде жайгашкандыктан суунун деңгээли көтөрүлүп, дубалдары полго фундаментине тескери таасир тийгизип, мектептин имаратына МЧС тарабынан 14-жылдын авариялык акыбалда деген корутунду чыгарган. Анан бир мындай жүрөктү суута турган нерсени айтып коеюн, Ашырбек Майдонович. Биз ошо бир топ депутаттар менен барып, класстарын ичинен көрүп, карап атканыбызда 9 класстын окуп аткан жерине кирип барсак, 9 класстын балдарынын бойлорун көрсөк, 15 жаштагы балдар, 10-12 жаштагы балдардын өңүндөй да. Чындап эле ушулар 9 класста окуйбу десем, чындап ушулар 9 класстын окуучулары дейт. Развитие жок, физический развитие жок да. Ошого мен суранат элем, Ашырбек Майдонович, мына Минздравка мен айттым, Чолпонбаевкачы, ошого тез срочно комиссия жибергиле дагы изилдегиле ошончу. Эмне себептен балдардын бардыгынын бою өспөй калган депчи. Мен түшүнүп атам, ошончу ным, плесень бар да, өпкөсүнө таасир этет. Балдардын развитиясы жок. Ошого эгерде Минздрав карабаса, анда мен мына бейөкмөт өкүлдөр менен да сүйлөштүм, алар каражат табабыз деп атат, өзүбүз изилдөө кылабыз дейт. Алар да изилдөө кылат, ошону мындай мен жарыя кылам. Эгерде ошол маселе каралбаса, тиги балдар, тиги специалисттер айтып атат, балдар 1 саатта окубаш керек мындай шартта деп. Анан